таштанды таштоочу жайына келдик. Мыйзам сіздер көлік өтіріп жүрген қойсыз. Туралы? Мұны тиішті органдарға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, ішкі істер министрлігіне және да сіздердің жауапты қызметкерлерге мұны түсті. Мыйзам адал келді? Мыйзам адал келді? Анын айлык акысын ким жеди? Сен иштегениң ортадан папалаңды сатабыз деп атат да. Анда 1 жылдан берги айлыгы кара 180 миң сом. Урматтуу көрүүчү, биз Манас айылындабыз. Манас айылындагы таштанды таштоочу жайына келдик. Бул жака келгенибиздин жөнү бар. Себеп дегенде бул жерде Гүлбарчын Тоёнова аттуу айым 3 жылдан бери эмгектенет. Акыркы 1 жылда ушул желим бөтөлкөлөрдү алган фирма аркылуу айыл өкмөттүн астындагы баягы муниципалдык предприятие деп коет. Ошондон бул жакты алып иштетүү боюнча жандагы бул жакка кароолчу болуп иштөө боюнча жумушка орношкор экен. Жумушка орношкондон кийин бул жакта сөзсүз түрдө баягы желим бөтөлкөлөрдү, желим баштыктарды килдеп алып сатуу дагы жол жобосу бар. Албетте бул эми тирилик деп коет. Анан быйыл 2023 жылга караганда ал жактагы кызматкерлер келишимди узартпайбыз. Эгерде келишимди узарта турган болсоң, биздин шарттарга көн. Кандай шарт? Эгер сен 5 сом тапсаң, 5 сомдон 2 сом 50 тыйын бизге бер. Андан кийин ушундай келишим боло турган болсо, макул бул жакты кароол кылып, жанагы ошо желим бөтөлкөлөрүн сатып, пайдаңды таап оокатын кыла бер деген экен. Эми бул эмне деген сөз? Бул жакта эми өзүңүздөр көрүңүз. Таштанды деп аты эле жатат. Таштандыга ар нерсени баарын ыргытабыз, баарыбыз таштайбыз. Бирок алардын арасынан иргеп, сорттоп, баягы желим бөтөлкөлөрдү алыш бул эми өтө эле чоң жумуш болуп эсептелинет, ачык айтканда. Эми баягы жумуштун уяты жок дейт. Ооба, оор жумуш, түйшүктүү жумуш. Эми ушинтип мээнет кылып, өзүнүн тирилигин кылып жаткан жалгыз бой айымдын рызкысын тең бөлөлүү кел деп жаткан бул айыл өкмөттөгүлөргө кандай баа берсек болот? Биз алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге бул Манас айылындагы, жанагы Манас айыл өкмөтүндөгү кызыктар тууралуу айтабыз. Эң башкы кызык мен сиздерге айта турган Гүлбарчын Тоёнова эжебизге бул жардагы күзөтчү болуп иштейсиң деп ага кызматтык күбөлүк дагы беришкен. Бирок кызматтык күбөлүк беришкени менен 1 жылдан бери 1 сомдагы айлык акы алган эмес. Анын айлык акысын ким жеди? Азыр ами аренданы ортодон төгөбүз дейт, директорчу жолдош. Аренда канча жылдык? Аренда 1 жылдыгын төгөбүз деп атат. Азыр 150 миң болуп кетти аренда дейт. Былтыр 120 миңден төккөнбүз жылына. Айыл өкмөткө төгүлөт, э? Айыл өкмөткө төгүлөт. Эми 70 миң сен төк, 70 миң мен төгөм дагы тракторду ортодон солярка алып, ортодон сүргүзөбүз дейт. Анан сен терген товарды ортодон папалам кылабыз дейт. Ортодон пайда көрөт экен. Аны ким айтып атат ушул сөздү? Жолдош директор айтып атат ушунучу. Анда эмесе муниципалдык предприятиянын, договорду түзбөйбүз, аны башка бирөөгө берем мен деп атпайбы? Эми буга расход кетирип ушунча сүргүзүп тазалаттым. 1 жылдан бери ошол жерде иштеп карайм. Кайсы жерлерди сүргүзсүңүз? Кел, Азыр мына эл көрүп коет. Бул жакта эмне сүрдүргөн себеби эмне эле? Сүргүзгөн директор сүргүзүп тазалат, андан договор түзүлөт деген да. Түздө деген, э? Ооба, түздө. Канча сом кетти маны сүрдүргөн? 40 миң сом, саатына 5 миңден кетти. Ооба, жаныман төлөп бердим анычы. Ретке келтирип берсиз да. Ооба, ретке келтирип тазалыкты сактап, анан тазалыкты сакта деп атат. Тазалыкты сактаган, анан кийин тиги договор түзүлөт деп атпайбы, директор. Анан макул дедиң сага. Макул болду, макул болуп. Сүргөндөн кийин эми азыр менин шартыма көнсөң, договор түзүлөт. Менин шартыма көнбөсөң, договор жок деп атат. Ошо сен иштейсиң, договорду ортодон төгөбүз, ортодон сүргүзөбүз, сен иштегениң ортодон папалаңды сатабыз деп атат да. Эми мени угуп туруңуз, мен бир суроо берейин да. Ал айтып атыптыр. Келишимдеги баягы 150 миң сомду айыл өкмөткө төлөп турган акчаны экөөбүз тең экиге бөлөлү. Жартысын сен бер, жартысын мен берейин. Ынтымакташып иштейли. Бирок эң жакшы жери ушактан сен тапкан пайдаңдын жартысын бер деп атат. Ошондой кылып атат да. Анда айтпайсызбы? Сиз айтып көрдүңүзбү? Анда келбейсизби? Чогуу иштейли экөөбүз. Бияктан бакылашкан чогуу терели анан. Ошондо чогуу болот деп. Ошону айтсам, жок, сен иштейсиң, мен сырткапчы сатабыз, аны экөөбүз иште канча сом болот? Ал айыл өкмөттө иштеген мамлекеттик кызматкер да, чынбы? Ооба. Ал эми ал жарты акчасын албайт мынтип атат.
Аны билбедим мен. Ошондо жеке кызыкчылык болуп атабы? Өзүм жеке кызыкчылык. Аны чөнтөгүнөн кетпейт да. Анан эми бул жакта күнүгө канча баягы желим бөтөлкө, желим октор чыгат? Эми ар кандай болуп калат. Кээде иштебей калам, кээде ошо тракторду оңдотом деп темир тезек атыбалдан чыкпай калам, чын Бир айда канча табасыз чын айтканда? Бир айда мына 20 000, 25 000 ар кандай мына расход кетип калат ушунгачы. Кредитим бар 20 000 төлөйм. Азыр бул жакта жатып иштейсиңер да. Жатып иштейбиз. Ушул суукта жатып иштеймин. Андай жеке айыл өкмөткө барып жанагы сиздин удостоверениеңиз боюнча сурап көрөлү. Удостоверение демекчи. Аны удостоверение сизге качан берип ийди? Сиз паспортуңузду жибердиңиз беле? Мен сүрөтүм менен жөнөтүгөм. А бир удостоверение алып атканда барып алдым деп кол коюп, бир отделкага кирип болдубу? Жок, андай жок. Кантип алдыңыз анда? Ти водительден берип жиберди. Мен 1000 сом акча берген водительденчи. Анан кайра алар 1000 сом Түшүнүктүү экен. Бүтүрүп берди. Рахмат. Бул жактагы баягы муниципалдык предприятие деп коет эмеспи? Ал ошога караштуу турбайбы? Анда директор бар экен, Жолдош деп атабыз. Жолдош деген директор бар экен. Анан ал киши быйыл сиздер иштебейсиздер, мен башка кишилер менен договор түзөм. Эгер сен мен менен иштеше турган болсоң, экөөбүз биригип баягы 150 000 сом, быйыл 150 000 болуп көтөрүлгөн турбайбы? Баягы аренда плата. Аны экөөбүз чогуу төлөйлү биргеликте. Жартысын мен чыгарайын, жартысын сен чыгар. Бирок сен бүгүн 2 сом тапсаң, 1 сом меники, 5 сом тапсаң, 2 сом 50 десеңиз, 2 сом 50 тыйыны меники болот. Деп бул эженин ырыскысынын жарымын жанагы мындай айтканда кечирип коңуз сөз үчүн баягы музурга башын чалып, ошол жерден иштеп аткан эмгегинин жартысын мага бер деп аткан бул айыл өкмөттө иштеген кызматкер, мамлекеттик кызматкердин кандай акысы бар деген суроо болду да. Мындайлар темирланып. Отуруп алсам болобу? Келиңиз. Биринчи жолу силер жана уаттан. Бул Сен жерде мага келип айттың, ушундай деп атат да. Мына биринчи жолу силер пайдат болчупайбы? тазалык деген мындайчасын айтканда ишкана бар, муниципалдык. Анын директору бар өзү. Таза айылбы? Тазалык деген. Тазалык. Таза айыл деп бул жерде алар хозрасчетный ишкана, алар Өзүн-өзү каржылайт. Өздөрүн-өздөрү каржылайт. Жетпеген немесин биз айыл өкмөт тарабынан биз жардам беребиз аларгачы. Арендаторлор менен. Тиги жыкка ошолор түзөт. Анан бүгүнкү вопросуңарды мына эжеде турат. Чүнкү аз буга өтөбүз. Буга өтөбүз. Десеңиз буга өтөбүз. Сиз айтып атпайсызбы? Баягы маалымат бербедиңизби? Өздөрүн-өздөрү каржылайт. Эгер жетпей калса айыл өкмөт каржылап берет. Биз көмөктөшөбүз эгер жетпей калса. Анан алар договор түзөт, аренда төлөшөт, ошол жерге неме кылган үчүн иштейт. Болас бересиңер сиз? Могу кызматтык көөлүктү берген экен да. Мынакей. Сокулук району АР2 деп мынакей айыл өкмөттүн печати менен кошо, мамлекеттик печати менен кошо ушул удостоверение берген экен былтырчы. Кызматтык көөлүктү. Кызматтык көөлүктү таза айыл үчүн жана ишканасынын эмес экен, айыл өкмөттүкү. Мага чейин берилген экен. Берилген да жаңы келди менчи. Түшүнүктүү. Анан ушул көөлүктү берип жатканда дагы андан тышкары бул көөлүктүн да сөз артына көөлүк неге берилет? Ушул жерде иштейт дегенин да ырастоочу. Көөлүктү өзү айтып атпайбы? Анан бул айлык керек деп туурабы? Бул айлык берилет да чынбы? Бул мисалы 10 000 болобу, 5 000 болобу, 7 000 болобу? Буну алгандан кийин бул айым айлык алып түшкекти, ал жерде иштеп атат, ал жакты кароолуп жүрүп атат. Ошол жөнүндө кандай дейсиз? Бул боюнча мына биздин юристибиз да орун басарыбызда турат, мына юрист. Мен жакында келгем. Ал жерде келишимде договорду мен көрө элекмин енді. Келишимдерде эмне деп түзүлгөн? Эки тараптуу келишим силерде барбы колуңарда? Жок, ошол. Келишимде эки тараптуу келишим болот. Ошол жерде шарттары көрсөтүлөт. Эки тараптуу шарттары көрсөтүлөт. Ошол шарттар менимче бүгүнкүчө силердин келишимиңер менен көрө элекмин. Ошо келишимге жараша дейсизби? Ошо келишимде эмне деп көрсөтүлгөн? Ошо келишим бар колуңарда? Ошо жолдоштон келишимди алсаңар, ошо келишимде эмне деп кандай шарттар менен келишим түзүлгөн боюнча, ошол боюнча булардын кызмат акысы эмне деп көрсөтүлгөн келишимде. Ошол жерден булар ошол жерден иштеп тапканы менен өткөрүшөт. Ал келишимде кандай пункттар көрсөтүлгөн мен бүгүн көрө элекмин. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай да. Мынакей бул мамлекет
мамлекеттин көлүгү да, мамлекет берген көлүк деп эсептелет да. Жок. Анан эми сиз мамлекетке караштуубу? Мамлекетке караштуу, мамлекетке турат. Мен айтайын дегенимчи. Эгерде жеке тараптар фирма менен договор боло турган болсо, жеке тарап ошо охрананын өзүң коесуң, өзүң төлөйсүң, бардыгын өзүң жазайсың деп договоруна көрсөтүлө турган болсо, могул мамлекеттик көлүктү берип эмне азап? Анда частный өздөрүнүн охранасын кое алат эле. Мына логика каяк жатат? Көрдүңүзбү? Анда муну эмнеге берет эле? Жок, куат. Мына урматтуу юрист деп атасыз да? Мына эмнеге? Неге жанына күч келет могу мамлекеттик көлүктү берип? Мамлекеттик көлүккенен бул азыр мен эме кылдым. ЖКХнын директорун чакырдым. Ошол кишиден билели. Юрист катары. Көлүктү берип атабы штатын текшерели. Штатында кароолчу деген, күзөтчү деген жери бар экенби? Ушул киши отурат экенби штатта? Ушул сыяктуу мынакей мамлекеттик көлүктү берип, жанагы өзү мамлекеттик кызматта иштеп туруп, сенин тапканыңдын жартысын мен алам. Болбосо мен договорду башка бирөө менен түзөм деп айтпадым. Ал жөнүндө сиздер кулактар кылалы деп. Мен азыр жардам береби деп билип атабыз, жардам бер. Муну азыр угуп атабыз деп атпайбыз. Мына эки кишинин көзү турат. Туура. Эгер ушумалга чейин мага кайрылган болсо айтсын. Сизге кайрылдык эле, сиз көңүл бурган жоксуз десе айтсын. Бул жакта айтпадыбы? Мен юристке чын айтканда өздөрү карапайым болсо, жалгыз бой болсо, эртең күнү кандай болуп кетет? Буларды деле баягы коркунучтуу болду да, чын айтканда. Туурабы же туурабы? Жолдош айтат, сен айрып эмнеге барасың айлык мыктан? Буну мен чечем. Мен билем, мен каалаганыма договор түзөмүн депчи. Биз албетте чара көрөбүз агачы. Эгерде алар туура эмес, жана кызматтык абалынан же туура эмес пайдаланып, же туура эмес болуп аткан болсо, сөз чара көрүлөт. Могул көлүк, кызматтык көлүктү сиз берип бересиз да? Мынакей эжегечи. Эмне негизинде бердиңиз? Монучу мен бергем, бул Гүлбарчын эже менден сурап атат. Постоянно тияка мусор алып келет, жолго төгөт деп. Анан Гүлбарчын эже келет, бияка төккөн болбойт. Сиз кимсиз деп сурап атат. Мен охранникмин дейт. Гүлбарчын эже айтат. Мен охранникмин. Удостоверение көрсөтпөйсүзбү? Анан Гүлбарчын мага келди. Мага бир удостоверение көрсөтүп койбойсуңбу же кыйналып кеттим деп. Хорошо, мен жазап берем сага. Кыйналып кетсең. Бирок тиги Эдил каякта, Эдил эмне карабайт? Мен биякта охранникмин, мен Эдил менен иштейм. Просто мага монда эмен жазап берип кой. Если кишилер келсе, сиздердин договоруңуздарда охранникти фирма өзү коет беле? жок. Койбойт. Это уже их, там они ставят охрану или не ставят охрану, это их проблема. Их проблема. Да, по большому счету. Айтып атасыз. Бул алардын маселеси депчи. Охрананы коёбу, койбойбу деп. Анан сиз эмнедеги себептен буяка бул көлүктү мейли анда деп сиз берип койдуңуз да? Алардын маселеси болсун. Жок, мен алардын маселеси, мен айтып Неге бердиңиз? Мен канча жолу айттым. Гүлбарчын Эдил менен сүйлөш, Эдил менен айт, Эдилге айт. Эдил трубка албайт. Мен билбейм, Эдил Ошондо сиз гумандуулук кылып муну берип коюп туруңуз да, туурабы? Жок, мен берип койдум, что берип койдуңуз, туура, кыйналбасын деп. Ошо айтып атам, гумандуулук кылып койбай, кыйналбасын деп сиз бердим деп атпайсызбы? Бирок урматтуу айлыкмыт. Мамлекеттик көлүк, көрүңүз. Мамлекеттик көлүктү бергендин мында өзүнүн жол жобосу бар, туурабы? Ар кимге эле көчөдөгүлөрдүн баарын эле же кыйналып кеттим дегендин баарын эле бере бергенге болбойт да, чынбы? Жок, бул иштеп атпайбы тиякта? Айлыгы канча сом? Бул жерде мисалы үчүн Айлыгы канча сом? мындай да. Не сайыл? Айлыгы канча сом? Ана бул Айына канча сом алат? Деди көлүк. Bizim подпис болбосо могу жерде жетекчинин менин подписим жок. Мага чейин алыпты буларны. Алардын деле подписи 01/01/22 дейт. Дата выдачи. Буну ким берген? Мен бердим буну. Эмненин негизинде? Кантип? Штаттык бирдиңизде барбы? Жок, штатта жок. Эмнеге? Анда эмнеге бул көлүктү берип атасыз? Муну келгенде Ошо мен айтып атпаймынбы, чтобы кыйналбасын деп. Мага келип жалдырап канча жыл сурадым. Окей, отуруңуз эми сизди ал сизди бул өзү сиздин маселеңиз болуп калат. Сиз өзүңүз айтып атасыз, мынакей. Айыл өкмөттүн да кол жок экен деп айтып атасыз. Ооба, аны деле өздөрү байке айтып атат. Ооба, мен деле айтып атам. Гумандуулук менен эженин баягы абалына кирип, макулдап аяп берип койдум деп атат. Бирок берилгенден кийин бул айлык чегилиш керекпи? Эмнеге? Кандай эмнеге? Итагыле алар уже итакта иштеп атпайбы? Ал бөлөк маселе. Бул айлык көлүк жөнүндө сүз болот. Аякка төңкөп отурбуз, аяк жөнүндө суроо бөлөк.
Ал жерде мисалы үчүн келишим негизинде охранникти ошто частный элдер, сырттан келгендер, сен кимсиң? Удостоверяющий документим жок, мен өзүм каалагандай тогом. Келиңиз анда мындай өзүңүз айтпадыңыз, штаттык бирдикти көтөрүп көрбөйсүзбү? Мен бүтөйүн сөзүн. Деген максатта булар берип койсо керек. Келген кишилерге мына биз чындап эле охранникпиз, биз арендага алганбыз, охранникпиз. Ооба. Мындан ары ким тазалык? Мен шуну өзүм да ойлоп жүрдүм. Мындан ары арендага бергениңер токтотпосо, жыкка өзү бар карайсың. Ошо мен азыр ошону айтып атпаймынбы? Потому что кой туруңуз, эми мону эмне кылабыз? Бул көлүктү кантебиз? Кайсы көрүп? Могу көлүк жөнүндө эмне кылабыз? Сиз өзү жана айтпадыңыз, штаттык бирдигин көтөртөйүн, баарын текшертип көрөйүн дедиңиз, байт. Сөзүңүзгө турбайсыз. Штаттыңда барбы охранник? охранник полигона нету. Арендага алышкан. Бул ошо арендага алган жазып бериптир. Могул көлүктү урматтуу көрүүчүлөр көрүп алгыла. Азыр бул эшикке чыкканда менден тартып алабы же башка кылабы мынакей. Тартып койгум. Ой, сенин Урмат кое туруңуз эми. Көрүп. Муну орусча айтканда подделка документов деп коет. Муну тийиштүү органдарга, улуттук коопсуздук комитетине, ички иштер министрлигине жана дагы сиздердин жогорку звенодогуларга муну биз сөзсүз түрдө тапшырабыз. Момундай өзүнүн билемдик менен, өзүн өзү баягы тиги минтеле бул минтеле деп эле мына кагазды колуна карматып койгон. Сиз ушунча убакыттан бери мыйзамсыз эле көлүккө көтөрүп жүргөн турбайсызбы? Туурабы? А эгерде бул көлүк мыйзамдуу боло турган болсо, бу жактын штаттык бирдигине боло турган болсо, анда 1 жылдан берги айлыгы кара 180 000 сом. Мындай айткан болжолдуу түрдө. Айттат, кандай булар арендага алып атты? Договор. Жок, бул көлүк жөнүндө болот. Көлүк жөнүндө сага мен жазып берген эмесмин? Жок, мен сизге эмес, бул жакка суроо бердим. Мен жазып берген жокмун. Туура, мен жазып берген жокмун. Анан мына мен азыр Өзүңүз бул абалга кандай деп кандай баа бересиз? Айыл өкмөт катары бул абалга кандай баа бересиз? мага бер удостоверение. Булар эч кандай удостоверенияны өзүң уктуң азыр. Гумандуулук кылып ушул кишини арендага алган охрананы карайт деп келишимде. Мыйзамга дал келеби? Мыйзамга дал келеби? Жок, мондай. Жок, айтсаңыз, мыйзамга дал келеби? Ушул иш аракет. Карап көрүшүбүз керек. Мен эми ар бир статьяны мыйзамды карап чыгасыз. Өзүңүз айтып атасыз. Бул жерде айыл өкмөттүн дагы колу жок. Муну ким берген, бул кандай деп айтып койсуз. Мен айттым, мен Ооба. мен берген эмес. Тагыраагы жооп бере албайсыздар, Кайсы монда ошо. Мен бербегене мен жооп берем да. Жок, мында мыйзамдуу иш аракетин айтып атам мен. Кайсы мындай давайте. Келип тур арендаторлор келип бизге лично. Мындан кийин мен сөзүм ошо. Жыкка арендага бербейсиңер, түз өзүңөр иштейсиңер. Эми экинчи суроо көтөрөлү. Эже отурсаңар мындай бирден сүйлөйлү. Калыс болгон жакшы. Ооба, туура. Нерсени калыс ич. Экинчи суроо. Эмне себептен сиз бул жактын жарым акчасын мага ыйгарасың, ошондой болгондо гана экөөбүз иштеше алабыз. Баягы немени. Это не так было. Это не так. Андай эмес. Кандай болду? Айтпайсың. Кандай болчу? Сен кечегини чалып, кайны 120 000 аренда көтөрүп. Мен не деп атам? Короче, вот так было. Они до них работал Каныбек пацан, короче, какой-то. Частное лицо, да? Да, частное лицо. Потом приходит вот это Гульбарчин. Да. Сизге да суроо бар азыр. Приходит Гульбарчин. Говорит, вот у нас есть такой идея. Сиз азыр штаттык бирден көтөрүп берем өзүңүзбү? Сөзүндө да. Жок, сөзүңүзгө туруңуз, бул балким бербей коет каяктан биз. Жок, сиз жооптуу катары штаттык бирден өзүң көтөрүп деп айттыңыз, сөзүңүзгө туруңуз сиз. Гульбарчин мага келип, Эдил, блин, начар киши, там, тигибу, давай сиз менен иштебейбизби? Биз айттык. Мен айттым, могу жылдан кийин уже арендага эч ким албайт. Все, бул айлык эме МП өзү иштейт. Эч кимге бербейбиз уже. Жакшы экен, Гүлбарчинчи келсеңиз мага. Бул ошо туруп туруңуз. Сиз айттыңыз, эгерде сен тапкан пайдаңды бүгүн 5 сом тапсаң 2 сом элтигин мага берсең, ошондо сени менен иштешип договор. Сенин атыңда болот, мага болбойт деген чынбы? Это нет, неправда. Нет, неправда. Нет, неправда. Жок, жооп берсин. Эми мондай болчу. Мен сага 5 жолу айткам, бияка мусор төккөн болбойт. Жок, мен аны азыр эме переработка мусор кылам, анан могу калган мусорду кайра эметем бияка. Тазалатам дедим. Сөзүнө турдубу? Сөзүнө турду. Уксаңыз, айттым. И анда без проблем. Если эметсең, анда ала бер. Мону тазалап койсоң, ала бер. Все, мен эчтеке деген жокмун. Бирок тапкан пайдаңдын жартысы меники болот деген чынбы? Астагфирулла, жок. Сиз айыл өкмөт катары кандай чара колдоносуз? Туура эмес болгондугуна. Сиз айыл өкмөт катары кандай чара колдоносуз? Жок, сиз айыл өкмөт катары кандай чара колдоносуз? Жок, сиз айыл өкмөт катары кандай чара колдоносуз?
Bunu biz Yok, ben- жумуш учурунда булар чакырышып чечебиз мунчу бул маселени. жооп берип коесуздар да бизге. Мен даныйларыбызга жазып берейин. Жооп берип коебуз чеч. Буну мен бергем только просто чисто по-человечески. Түшүнүктүү. А бирок мыйзамда андай нерсе жок көрүнбөйт баки, коюңуз айтпеңиз. Жоқ, мен бір нерсені айтып кетейін еді. Бұны біз атайын, маңдайында тұрып, сізден сұранын. Планер көткөртүп ошол жерде карайт, жообун силер Бұл айтып коебуз. жолдаш маңа кече күн апам жанында чай içip отырғанда çaldı. Срочно маңа чык деп голос өйдөрүшкөн. Мен айтам, ачын эле айтам, мен тартынбаймын. Siz барып иштеп, бул жолдаш иштесин, мусорду бирден терсин. Мен барып туруп, договорду ортодон түзөйүп, ортодон сүргүзөйүп, арендан ортодон. Сокол мейли. Интернетке азыр чыксаңыз азыр чыгат. Бул жолдаш барып товарды мусорду башы менен казган товарды чыгарып, эми буну мен ортодон бөл дейин. Кандай акыбалда каласың? Жок, андай болгон эмес, кутушундай болгон жолдаш. Өкө чай ичип отурганбыз. Нүри мына Кудай көрүп атат, кандай болду? Жок, Мен айттым, Гүлбарчин. Башынан Мо өткөндө мо Каныбек. Жок, уксаң, жок. Договор башка бирөөнүн атына түзүлөт. Макул эми уксаңыз. Неправильно ты говоришь. Сен алдап Эмнеге турамыз атасың. айтып атасың? Кудайга карап. Короче, мондай мен Каныбек келип айттым, Гүлбарчин, сен мен билем, бул действительно кыйналып атат бул. Бир үйүндө канча дедиң? 4. Үйүндө 4 киши жашайбыз деп. Айттым, там Каныбек 150 сом берем дейт. Айттым, жок, мага кереги жок. Гүлбарчин, сен иштейм десең, сен бат эле хотя бы 70 000 сом алып кел. Через квитанция, полностью через квитанция. Как положено. А мен уксаңыз? Мен уксаңыз 70 000 сом алып кел дедим деп атпайсызбы? Я хотел, чтобы ей отдать. Ооба, түшүнүктүм. А 50 000 сом ким төлөйт? 120 000 сом да. Да это мы бы сами бы даже уже перекрыли. Я же ей сказал же. Ну, айтып атпайбы, давай тогда мы будем работать вместе дейт. Сайлы өкмөттүн экөөбүз иштейбиз. 50 000 сомду эже үчүн сиз эмнеге мамлекеттен өндүрөйсүз? Айтып атпайбы, давай 50 на 50 будем работать деп. Макул болдуңузбу? Мен айттым, хорошо, давай, будем работать. Ошондо мынакей бул жак баягы айткан сөзүн бардыгы моюнуна алат экен. Күбөлүктү дагы мына ушундай гумандуулук үчүн бергем, адамдык сапат үчүн бергем деп атам. Мына экинчисин дагы баягы 50ге 50 иштейли, 5 сом тапсаң 200 сом элтийин бөлөбү деген сөз. Муну өздөрү моюнуна алдым дедиңизби, туурабы? Нет, азыр эле моюнуңузга калбадыңызбы? Жок, там как Макул дедим 50 не 50 на 50. Мен сизге иштеп берем, мен билбейм канча, мага только техника если нормально иштесе болду, мага эч кандай бир тыйын тияктан жок, кереги жок ошо. Азыр эле айткан сөзү эмне жеп? А мен билбейм да канча. Жок, азыр эле айтпадыңызбы өзүңүз? Жок, не 50. Макул болдум дедиңиз. Элестет. Жок, айтты турат эмне? Ну ты послушай меня. Кудайдан корк. Сизди кызматка ким дайындайт? Кандай кызматтын ким дайт? Сизди жумушка ким коет, ким алат? Меня на работу приняли вообще до этого был Максат Кадырбекович, он меня на работу принял. Кайсы айыл өкмөтпү же ким биле? Ал айыл өкмөт болчу. Ошондо айыл өкмөт сизди жумушка коет, жумуштан алат экен да? Сиздин маселеңизди айыл өкмөт карайт экен да? Түшүнүктүү. Урматтуу айыл өкмөт, өзүңүз жанатан берки сөздөрдүн баарын уктуңуз. Жанатан бери көп сөз болуп кетти, чынбы? Мынакей күбөлүк жөнүндө дагы, бул аренда боюнча дагы башка сөздөрдүн баарын уктуңуз. Эми сизге биз терең ишенебиз, баягы чечкиндүү жана дагы так, ак, мыйзам чегинде чечим чыгарат деп. Анан дагы биз экинчи, урматтуу көрүүчүлөр, экинчи бөлүгүбүздө бул ушул окуянын аягы кандай болду, айыл өкмөт кандай чара колдонду, мыйзамдык жагын канчалык деңгээлде аткарды, биз сөз түрдө жообун беребиз. Аман туруңуздар.